Устаз дейт, ассаламу алейкум устаз, кабырда сурак бергенде өз тилибизде эле сурак беребизби дейт. Муну эми Алла Таалага тапшырганыбыз туура болот. Эч ким жогорку баягы кыяматта мен ата-энемди тааныбайм, кантип чакырылат дедиңиз го, сиз тааныбганы менен Алла Таала билип турат да, туурабы? Аллага тапшырганыбыз жакшы. Ошондой эле кабырда кайсыл тилде сурак беребиз, ал маселени Аллага тапшырыш керек. Ал пенденин иши эмес, ал гайып. Самият дейт, кулак менен угуп гана ишенебиз. Шариятта акыйда илиминде, самият бөлүмүндө анык нерсе ошол, кабырда мункар накир эки периште келет, сурайт: "Ма динука, динин кайсы? Вама китабука, китебиң кайсы? Вама тaqulu fi hada ar-rajul?" Силерге жөнөтүлгөн бу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга эмне деп айтасыңар? Деп негизги суроолор берилет. Ошол кайсыл тилде берилет, кандай жооп берилет, ал жак Аллага тапшырылат. Бирок суроо чоккот болот, жооп берилүү, кабырдын азабы, кабырдын жыргалчылыгы дагы боло турган нерсе. Аалымдар бул туурасында эмне деген? Аалымдар деле канчалык жооп берсе деле, бул биз аракет кылып хадистердин ишаратынан алып жооп берилген жооп туурасына Аллах билет дешкен. Биринчиси имам Булкини деген Шафии мазхабта алым өткөн, жана ошол эле Шафии мазхабтын өкүлү чоң Абу Бакр Жалалуддин Суюти рахимахуллах Шарх ас-Судур фи ахвалил маута вал кубур китебинде айтат. Биринчи алым, 3 сөз бар. Ошо биринчи сөздө эки алым, имам Булкини менен имам Суюти рахимахумаллахтар айтат. Бул ошо Сурияни тилинде болот дейт. Адам атабыз сүйлөгөн Сурияни тил, бул ошо азыркы христиандардын алгачкы түпкү тили болот. Ошондой Сурияни тилде суроо жооп болот дейт. Бирок ачык далил жок ал кишилерде, баягы кээ бир далилдерди алып келишкен. Экинчи сөз Ибн Хаджар Аскалани рахимахуллах. Бул киши Ал-Имта деген китебинде айтат, араб тилинде болот дейт. Араб тилинде. Араб эместер сиз менен бизчи, мисалы кыргыз, казак, өзбек, башка улуттар кантип жооп берет араб эместер десе, юлхамуна бил лугатил арабия, ошол Имта китебинде айтып атат, аларга Кудайдын кудурети менен Аллах Таала араб тилди түшүнө турганчалык бир мүмкүнчүлүк берет деп айтат. Үчүнчү тур жок, Аллах Таала ар бир коомду өз тилинде сурайт дегени бар. Канткен күндө да аалымдардын 3 сөзү бар, туурарак Аллага тапшырышыбыз керек. Аллаху алам, Аллах билүүчү. Негизги маселе жана жогорку суроодо дагы кыяматта кандай ат чакырат, Аллага тапшырабыз, кыяматка эмне амал алып бардык, кабырга кандай даярдык көрүп атабыз. Ушул суроого жооп издеген дагы жакшыраак болот бир тууганым.